Адистердин айтымында сиз күнүмдүк турмушта өрүк как жеп турган болсоңуз, анда ичеги карын, жүрөк, ашказан жана ошондой эле рак ооруларын алдын алган болот экенсиз. Мына ушул пайдалуу деп аталган өрүк какты пайдаланып, бүгүн мен сиздерге өзгөчө кекс жасоонун жолун көрсөтүп берем. Саламатсыздарбы? Эфирде Наар рубрикасы. Ал үчүн бизге 500 грамм өрүк как жана ошондой эле 400 грамм суу, 170 грамм un, анан жууган май 125 грамм, 250 грамм кум шекер жана ошондой эле аш содасы, соус үчүн ар кандай кыямдар жана консерваланган сүт керектелет. Эң алгач кекс жасоону биз өрүк какты сөөгүнөн ажыратып баштайбыз. Өрүк какты монтип сөөгүнөн ажыратып алабыз. Адистердин айтымында өрүктүн курамында калий, кальций, фосфор, темир жана ошондой эле витаминдердин Б группасы өтө көп кездешет экен. Ошондуктан сиз дайыма күнүмдүк турмушта пайдалансаңыз болот. Эгерде сиз жылуу сууга салып жей турган болсоңуз, анда ичеги карындарды тазалайт деп айтып коюшат. Анан кулинарияда ашка кошуп демдешет. Андан сырткары ар кандай ушундай кекстерди жасашат, запеканкаларды жасашат. Жана ошондой эле жем повидилуулорду да өрүктөн жасаса болот. Кыямдын түрлөрүн да. Биз пайдаланып жаткан өрүк как эч кандай алтын күкүрткө ышталган эмес, таза кургатылган десек болот. Өрүк какты монтип сөөгүнөн ажыратып алгандан кийин, ардактуу көрөрман, биз эми майдалап турайбыз дагы, бир идишке салып, анын үстүнө 400 грамм сууну жана ошондой эле бир чымчым соданы кошуп коебуз. Ар кандай кылып туурасаңыз болот. Биз бүгүнкү күндө узун формада туурап жаткан учурубуз. Аталган кексти жасаганда өрүк кактын ордуна сиз үйдө кургатылган кары өрүк же болбосо кайнолу деп коет. Мына ушул кайнолуну дагы пайдалансаңыз болот. Андан сырткары алма же болбосо бананды дагы кошуп жасасаңыз болот. Эң негизгиси, табитиңиз эмнени татып турган болсо, ошону аралаштырып жасасаңыз болот. Биз бүгүнкү көрсөтүүдө өрүк какты пайдаланып жасап жаткан учурубуз. Өрүктүн дагы бир пайдасы бул иммунитетти да көтөрөт деп айтып коюшат. Ошондуктан ооруканаларда дарыгерлер ооруларга, көбүн эсе ичеги карын, ашказан ооругандарга, иммунитет төмөндөп кеткендерге көбүрөөк сунуштайт. Сөзсүз түрдө компот кылып ичсе болот. Андан сырткары жылуу сууга эле өрүк какты 1-2 мүнөткө демдеп коюп, андан кийин жеп турса аябай пайдалуу экен. Монтип өрүк какты туурап алгандан кийин, кесип алгандан кийин, эми биз үстүнө 400 грамм сууну куябыз. Анын үстүнө бир аз
негизинен 6 грамм аш содасы деп коет. Бир аз сода кошуп коебуз. Суу сөзсүз түрдө жылуу суу болуусу кажет. Кекс жасоонун экинчи этабы биз ун жана ошондой эле жууган май, кум шекерди кошуп аралаштырабыз. Бул сөзсүз түрдө өзүнчө идиште болуусу кажет. Үч жүз жетимиш грамм un керектелет. Анын үстүнө кум шекерди салабыз. 250 грамм. Эми жууган майды сковородкага салып, эритип үстүнө кошобуз. Биз жасап жаткан кекске 125 грамм жууган май керектелет. Бир аз эритип алабыз. Монтип жууган майды эритип алгандан кийин биз un жана кум шекердин үстүнө кошобуз. Эми жакшылап аралаштырабыз. Un, кум шекер жана жууган майды жакшылап аралаштырып алгандан кийин биз башка идиштеги атайын кекс үчүн аралашманы бул жака кошобуз. Өрүк жана ошондой эле суу, бир аз аш содасы бар. Эми бардык кошулмаларды кошкондон кийин жакшылап аралаштырабыз дагы. Атайын кондитердик формага салып, духовкага салып бышырып алсак болгон. Сиз эгерде шоколадты жакшы көрө турган болсоңуз, бул кекске кара түстөгү шоколад өңдүү болуш үчүн бир аз какао кошуп койсоңуз болот. Андан сырткары лимон согун сыгып кошсоңуз болот. Кекстин кошулмаларын монтип жакшылап аралаштырып алгандан кийин эми кондитердик формага куябыз дагы. Духовкага салып бышырып алабыз. Кондитердик формага куйганда дагы өтө толтуруп куйбайбыз. Анткени себеби ичи бышпай калышы мүмкүн, же болбосо көтөрүлгөндө кондитердик формадан ашып түшүшү мүмкүн. Анан эсиңиздерде болсун, кондитердик формага кошулмаларды куйганда ортосун бир аз чукурураак кылып койгонго аракет жасаңыздар. Анткени себеби кекс көтөрүлгөндө ортосу эң бийик болуп көтөрүлөт. Монтип кекс үчүн даярдалган кошулмаларды биз кондитердик формага куюп алгандан кийин эми духовкага салып бышырабыз. Сөзсүз түрдө духовканы алдын ала жандырып коюш керек. Ичи ысык болуш керек.
Өрүк кекси ардактуу көрүүчү 35-40 мүнөттө 200 градуста даяр болот. Биз жасап жаткан өрүктөн жасалган кекс бул кант диабети менен ооругандарга болбойт. Анткени себеби бул кекстин курамында кум шекер аябай көп. Андан сырткары кооздук үчүн же болбосо соус үчүн биз ар кандай таттуу кыямдарды да пайдаланабыз. Андан сырткары ун кошулгандыктан ашыкта салмактуулуктан жабыр тарткандар дагы аз өлчөмдө жеш керек. Кырк мүнөт убакыт өткөндөн кийин биздин өрүк кошулган кексибиз бышып калды. Анда эмесе духовкадан алсак. Кексти чыгарып алабыз. Сөзсүз түрдө кекс бышкандан кийин жарым саат, 1 саатка чейин эс алдырып коюш керек. Анткени себеби жаңы бышкан кекс муздаш керек. Ошондо жакшы кесилет. Бирок биз азыр жарым саат күтпөйбүз. Ошондуктан бир кесип сиздерге көрсөтөбүз. Соус үчүн сиз ар кандай джемдерди же болбосо атайын карамель соустарын жасап колдонсоңуз болот. Азыркы учурда биз кыямдарды пайдаланып жаткан учурубуз. Же болбосо атайын консерваланган сүттү жакшы көрсөңүз, моундай сүт кошуп, консерваланган сүт кошуп дагы жесеңиз болот. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө малина кыямын пайдаланып жаткан учурубуз, ардактуу көрөрман. Бул дагы организмге аябай пайдалуу деп айтылат. Эгерде сасык тумоо оорусуна чалдыгып калсаңыз, кайнак сууга аралаштырып ичсеңиз, бат сакаят экенсиз. Андан сырткары аз кандуулуктун дагы алдын алат деп айтып коюшат. Дагы да биз жасаган кекс пайдалуу болуш үчүн өрүктүн сөөгүнөн ажыратып алып, аны таштап жибербей, мондай данегин чакканбыз. Данегин сөзсүз түрдө пирогтун кооздугу үчүн малинанын үстүнө коюп коебуз. Албетте, данекти жакшы көргөндөр үчүн. Бул консерваланган сүт деп аталат. Сгушонка же болбосо. Эгерде сиз сгушонканы жакшы көрсөңүз, анда сгушонканы да соус үчүн пайдалансаңыз болот. Ошондуктан биз азыр бирөөсүнө көрсөтөбүз. Бул жалбыракча формасындагы кекстин үстүнө моундай кыймыл менен куюп жаткан учурубуз. Бул шабдалы кыямы. Шабдалы кыямын дагы соус үчүн пайдалансаңыз болот. Биз алманын үстүнө коебуз. Биз көптөн күткөн өрүк кошулган кекс даяр болду. Эми конокко тартсак болот. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.